Сибир жарасы же болбосо эл оозунда айтылып жүргөн күйүк жаныбарлардан адамга жугуучу оору. Аталган илдет адамдан адамга жукпайт. Бирок мындайды артты жугузуп алган үй жаныбарларын күйгүзүп көмүп салгандан кийин да ооруну пайда кылган бактериялар топуракта бир нече жыл жашоого жөндөмдүү болгондуктан айдоодо жүргөн жаныбарлар кез келген жерден аны жугузуп алуусу мүмкүн. Бул болсо өз кезинде адамдарга коркунуч жаратат. Сибир жарасы деген бул жугуштуу оору болуп эсептелет. Бул малдын этинен жугат, көбүнчө эле жылкынын этинен, чоң малдардын этинен, ооруган малдардын. Же болбосо ошонун терисин обработка кылып аткан мезгилде, же болбосо тамак жасап атканда контакт болсо, малдын этин кесип атканда колтугу кесилип кеткен болушу ошол учурда келип жугат. Күйдүргү дартынын 3 түрү бар. Алар териде, ичеги органдарында жана өпкөдө пайда болуучу жаралар. Теридеги формасында оору кызыл так пайда кылып, ыйлакчага айланып, ириңдеп, кара жара пайда кылат. Ал эми ички органдарда аталган илдет болсо, адамдын дене табы көтөрүлүп, башка дагы белгилери пайда болот. Белгилери кожный форма боло турган болсо, ал сөзсүз түрдө денеге жара чыгат. Андан кийин температура беришин интоксикация дейбиз да. Ооз кургап, дене табы көтөрүлүп, андан кийин бездер чочуйт. Колтукта, кулактардын аркаларында, моюндагы бездер чочушу мүмкүн. Эгерде легочная форма дегенибиз өпкө аркылуу, анда жөтөл пайда болот, анын ичинде да жаралар пайда болушу мүмкүн. Адистер жогоруда айтылган белгилер пайда болгон кезде ооруканага кайрылуу керек экендигин эскертет. Анткени бул дартты өтүшүп кеткен кезде дарылоо кыйын болуп, көптөгөн кооптонууларды пайда кылуусу мүмкүн. Дарылоо ыкмалары биринчиден келери менен бейтаптык кооптуу белгилери боло турган болсо сөзсүз түрдө жаткырыш керек. Белгилер чыккан мезгилде же болбосо контакт болгондо, эми случай массовый деп коебуз. Көбүрөөк жанагы бир адам ооруп, 2-3 адам даңгана кылып жеп коюшат бизде, же болбосо малдын этин алып жегенде, билбей жегенде бизде азыр жатат, өзү малын караган, анан бул киши биринчи эмес, биринчи жегендер, анан союп бөлгөндөр ойнотот. Ошолордон чыгып, анан бул кишиге жуккан, сразу эле жаткырабыз, эпидемиологизм выяснить эткенен. Дарыгерлер өз ден соолугуңузга кам көрүү үчүн кандай гана шартта болбосун гигиеналык эрежелерди сактоо керектигин жана ылаң менен союлган үй жаныбарларын сөзсүз түрдө ветеринардын текшерүүсүнөн өткөрүү абзел экендигин белгилешет. Акмарал Маликова, Самат Сайдаматуллу, Арутан көрсөтүүсү.